Айта турчу сөзүңүз барбы, Замир мырза? Кечирип коюңуз. Туугандар, ушул менин аркамда турган эшиктин артында жана Токмок шаарында өз апасын өр токмок алган баланын соттук процесси жүрүп жатат. Сот процесси кандай болуп жатканын сиздерге ачык айкын көргөзүп берели. Каналдан четтебей туруңуздар. Сиздер менен мен Азаки, Элюксу YouTube каналы. Сүйлөй турчу сөзүңүз барбы? Жок, сүйлөй турган эч кимге сөзүм жок. Себеби үй бүлөлүк маселе болгондуктан үй бүлөлүк маселени мен эч кимге айтып жарыя кылгым келбейт. Өзүңүзгө ушул боюнча кандай баа берет элеңиз? Мен бул боюнча өзүмө өтө төмөн баа берет элем. Негизи мындай болбош керек эле. Буга иштеги чогулган ыза, ачуулук деген нерселер бир моментте жарылып чыгып кетти. Ошо ушкан катар эч кимге сөзүм жок. Бул ишке сиз барып жатканда мас белеңиз же? Жок, акыл эсиңизде эле белеңиз? Акыл эсимде эле болчу. Мас деген баягы эсин билбеген абал деп эме кылам да мен өзүмчү. Ичимдик ичип алган болчумун, бирок пиво эле ичкем, арак ичимдик же болбосо башка кандай да бир ичем жок. Акыл эсим орунда эле, эсим билчим. Просто ачуулуктар чынын. Өзүңүзгө толук эле отчет бергенсиз, толук эле отчет бергем. Ошол ишти кылып атканда. Ошол ишти болуп атканда толук эле отчет бергем. Просто ага чейин атама барып, атам менен ата бала болуп сүйлөшөлү дедим. Ошол маал атам эки чаа бергени дагы бар эле. Ошол кичине баягы кызыгандуулук кылып койдумбу ошо. Бирок эгерде эми ушунчалык мас абалда болсом, кайра атама кол көтөрүп же болбосо бир жана кандайдыр башка бир эмелер кылат элем, бирок андай иштер кылган жокмун. Ошо просто энемкеме келип, бул ишти мамам буга жеткирбей эле өзү эле чечип койсо болчу, нерсе болчу да. Ай, кызым деп туруп карындашыма бир ооз айтып эле, ушул жерден келип эле ишин кылса болмок да. Демек сиз дагы деле өзүңүздүкүн туура деп эсептейсиз да? Мындай өзүчө кылбай эле дейм да. Мен туура деп санап аткан жокмун. Энекеме кол көтөргөнүм туура эмес да менин. Эч кандай өзүмдүн туура деп актап же бир эме кылып аткан жерим жок. Просто ушундай бир эме болгон эле. Өзүчө болуп кеткен иш, айтып коем, ушундай үй төртөлүп эме болуп кеткенин баарына өкүнөм да. Ушунчалыкка жетпей эле баарын кандай дейт, мирно эле чечсек болмок да буга чейин элечи. Бири-бирибизди түшүнүп элечи. Азыр бошоп кеткенге мүмкүнчүлүк болуп бошоп калсаңыз, биринчи кадамыңыз эмне болот? Биринчи кадам барып үйдү жасап бүтүрүш, бузуктар келатат. Ошол балдардын баары ошол жашай турган жери, кызымдын окуй турган жери бар. То есть окуусу бар. Ошол биринчи кадам ошол үйдү барып бүтүрүш болот. Апаңызга эмне деп айтат элеңиз? Азыр сизди көрүп атканын угуп атканбыз. Кечирим сурайт элем, апаке. Эгер сиз мени угуп турсаңыз, мен абдан каталык кылдым, апаке. Кечирип коюңуз. Жүрөгүм. Аябай өкүн. Буга чейин деле ачууланып, карманып жүргөн элем. Ошол күнү кармана албай ушундай кылганыма өкүнөм. Дагы эле бир сабырдык танытып, жеңишке жетишим керек эле, башка жол менен. Ошого аракет кылып жүргөн элем. Ошол. Кечирим сурайт элемчи. Жана да жалпы эл кыргыз элинен кечирим сурайм. Ушундай туура эмес иш кылып алдым. Ошону кеч түшүнүп калдым. Ошол маалда баягы жаштык кылдымбы, мастык кылдымбы, бир ызалыкка, ачуулукка алдырдым. Ошого кечирим сурайм жалпы эле. Эми баягы жаңылбас жак жок, чалынбас жак жок дейт экен. Ошондо ошо бир чалындым, бир жаңылдым. Кечирип коюңуздар. Туугандар, ушул менин артымда турган ушул балабыз Жолдош чыныгы сиздердин жардамыңыздарга муктаж. Операция кылыш керек экен. Бир гана ошо чет өлкөдө гана операция болот экен, Кыргызстанда операция болбойт экен. Ата-энеси Кыргызстандагы болгон больницаларга кайрылыптыр. Эч ким гарантия бербептир да. Өмүрү кыска деп айтканда доктурлар. Ажал жеткенин көрө жатарбыз да, Кудай басып кетсин деп Кудайга тыйлып атам. Өздөрү менен тең балдар буту басып жүрөт, окуп атат 5-класс. Мен деле ошо баламдын тату басканын каалайм да. Көрөргөндөрү барбы деп турду. Багыш кыйын. Тысып оорубуз менен ооруйт. Башына да давление деп чыккан. Индияга же Туркияга операция кылышыбыз керек экен. Бутуна бирдеме коет экен да. Ага о дарысына дагы бүт сатып берет экенбиз өзүбүз. Кайрымдуу кыргыз элим, четте карап турбай ушул Жолдоштун басып сакайып кетишине салымыбызды салып калалы. Апасынын Мбанк номери жана WhatsApp номери 0999 30 09 83. Мээрим М деп чыгат. Туугандар, келиңиздер. Колдон келишинче жардамыбызды берип коелу.
сот процесс боюнча бир комментарий бере кетсеңиз. Кандай чечимди чыгарды же өкүм чыгарды сот? Сот эчтеке өкүм чыгарган жок. Бүгүн күбөлөрдү сурамак. Кадимки эле сот, бул соттун ичинде баягы эле бул кыска эле бир ишти тергеп болду. А бул жерде бул көйгөйдүн өзөгү тереңде жатат да. Бул мындай сотторду болтурбаштын биринчи жолу мына туура мыйзамдарды кабыл алып, мыйзамдарды күчөтүшүбүз керек. Мындайларга жол бербешибиз керек. Ушул сот деле болбойт деле болчу ушул жердечи. Бирок мыйзам туура эмесми? Мына жогорку кеңеште ошол жерде мына алдын алса болот ушундай иштер. Ошондо кайсыл мыйзамды өзгөртүш керек ошондо? Сиздин оюңуз боюнча. Мына бул жерде бир нече мыйзамдарды өзгөртүш керек. Мына үй бүлөлүк кодекске өзгөртүү киргизиш керек. Кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизиш керек. Ал жерде мына ушинтип өзүнүн балдардын энесин, өзүнүн энесине кол көтөргөндөрдү жанагындай өзүнүн энесине, балдардын энесине кол көтөргөндөрдү мына мыйзам чегинде 5 жыл эмес, 10 жылдан керек болсо өмүр бою да камаш керек. Анан тосма арыз дегенде алыш керек. Мына азыр эне деген эне да баары тосма арыз берсем деп экан жойдо турат. А бул жерде мына тосма арыз берип кечип коелу, а эртеңки күнү башкаларга үлгү болуп атпайбы? Мына энеңерди сабап туруп эч кандай жаза албай туруп тосма арыз менен чыгып кетесиңер. Болду. Мына аялыңарды деле сабап өлтүрүп коюп атасыңар, балдарыңардын энеси. Тосма арыз аласыңар да туугандарды да жана басып отуруп. Эртеңки күнү барып туруп кайра өлтүрүп коюп атасың. Демек, сиздин кайрылууңуз ошол депутаттарга кайрылуу экен да. Ошол мыйзам кабыл алып бергиле. Ой, депутаттар эмес, мына президент дагы, өкмөт дагы ушул мыйзамга демилгечи боло алат. Мына, ой, президент, ошо энелерибизден башка дагы эмне бар артык? Урматтуу президент. Мына депутаттар, энеден артык эмнеңер бар? Силерди ким төрөдү эле? Эне төрөгөн. Эне багып чоңойткан силерди. Мына ошол энелерди колдогон мыйзамды кабыл алып бериңиз коюңуздарчы. Үй бүлөлүк кодексине киргизгиле, кылмыш жаза кодексине киргизгиле. Мына 5 жылга чейин эмес. Зордук зомбулук. Керек болсо өмүр боюга чейин киргизиш керек. Эми ал жерде оорлугуна жараша болот, бирок энеге кол көтөргөн адам оңой. Энеге кол көтөргөн адам жакшылык апарбайт. Пайгамбарыбыз айткан, бейиш деп жуурабыз, бирок бейиш энебиздин таманынын астында деген. Бейишти асмандан издебегиле, бейишти эненин таманынын астынан издегиле. Ошо бейишке чыгам десеңер, ошо мыйзамды жакшылап кабыл алып берип койгулачы, олутту карап. Башка мыйзамдарды мүнөттүн ичинде кабыл алып берип коюп атасың. Сизге чоң рахмат. Маек бергениңизге чоң рахмат. Туугандар, Нурсултан Муталип уулу, жарандык активист, өзү юрист. Ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы күрөшүп жүргөн жарандык активисттердин бири. Мен ойлойм, ушул жогорку кеңештин депутаттары жана бийлик өкүлдөрү ушул жарандык активисттин үнүн угуп, ушул демилгелеп аткан мыйзамды кабыл алып берип коюшсуздар деп ойлойм. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктун жазасын татаалдаштыруу. Туугандар, бул видеону көрүп жатып, өтө катуу сынга албайсыздар деп мен сиздерге толук ишенем. Мен азыркы учурда ачыгын айтсам, акыбалым өтө оор. Постельный режимдамын. Мурдуман операция болгон, постоянно мурдума мынтип май куюп турам. Анан ошол майдан мынтип агып турган видеону көрүп, мурдунан маңка сагып калыптыр деп өтө катуу сынга албайсыздар деп ойлойм. Бул видеону тартып чыгарууга мажбур болдук. Себеби жогорку кеңештин депутаттарына ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка катуу татаалдаштырган мыйзам кабыл алып бергиле деп 5 жылдан бери барбаган депутатыбыз калган жок, какпаган эшигибиз калган жок. Эми болгону ушул татаалдаштырган мыйзамды жогорку кеңеш гана кабыл алат экен. Ошон үчүн ар бир апанын, аял затынын көйгөйү негизи эле ушул жогорку кеңештин депутаттарына жетсин деген үмүттө ушул видеону тарттык. Бул видеону лайк басып, комментарий жазып, болгон соц тармактардан бөлүшүп, WhatsApp группалардан бөлүшүп берип коесуздар деп ойлойм. Комментариялардын алдына да жазып берип коесуздар деп ойлойм. Ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукка татаалдаштырган мыйзам кабыл албасак, мунун аягы өтө оор бүтөт. Эми мурда эркектер өзүнүн аялын гана сабап, балдарын гана сабап токтолсо, азыркы учурда өзүңүздөр көрүп жатасыздар, өзүнүн апасына чейин кол көтөрүп, өзүнүн апасын кошо сабаган учурлар кездешүүдө. Сиздер менен мен Азаки, Элуксун YouTube каналы.